Бүгүнкү күндө кооздуктардын алтын, күмүш, узун, кыска деген гана өзгөчөлүктөрү болбосо, илгери мындай кооздуктардын региондук же аймактык өзгөчөлүктөрү менен бөлүп карашкан. Мисалы, колумда турган тумар көбүнесе талас жана түштүк региондордо кездешсе, мындай чачпактарды жалпы эле Кыргызстандын бардык аймактарынан кездештирүүгө болгон. Жалпы эле улуттук кооздуктардын өзгөчөлүктөрү, алардын тарыхы жана бири-биринен болгон айырмасы тууралуу бизге бүгүн Айдай айым кененирээк айтып берсин, биз менен чогуу болуңуздар. Илгери ар бир үйдө ушундай чачуштук болгон, ар бир келин тагынган. Анан бул чачуштукту эмне үчүн мен өзүмө алып калган себебим, биринчи жолу ушундай бир башкача да карасаңар формасынчы, бул түзүлүшүн. Анан муну чачуштук деп коюшат, сөлкөбай деп коюшат. Анан ушул монетанын аталышынан келип чыккан экен да. Анан мен бул чачуштукту өзүмө калтырайын дедим, себеби мына бир башкача да формасы бул жердеги. Анан биз ушул өзүбүздүн жумушубуз боюнча илгерки нерселерди изилдеп, эски сүрөттөрдөн карап, музейлерден карап, анан атайы маржан чогулткам, ушу чачуштукка тагайын деп. Анан эми бул жерде мен азыр бүтүрө турган жумуштарым ушул жерге чачка такканга, кадаганга топчусу калды. Топчуну тагам эки жерден. Кыргыздын тарыхый улуттук баалуулуктарынын маани-маңызы өтө кеңири түшүнүктү камтайт. Секели кыздардын, бой жеткен бийкештин, турмушка чыккан келиндин, байбичелердин ар биринин жаш курагына жараша кооздуктарды тагынышкан. Жашына гана эмес, жашаган аймагын жана социалдык статусундагы дал ушул кооздуктар аркылуу биле алышкан. Негизинен эле кыргыздын аял затынын ошол кичинекей кезинен баштап улгайганга чейин түрдүү кооздуктары болгон. Булар боюнча да түрдүү маалыматтар бар. Мисалы үчүн бул дагы чачка, келиндердин чачына тагыла турган кооздук, муну көбөк деп коет. Ушул эле форманы, ушундай түзүлүштү таласта, токтогулда тагылат, анан түштүктө дагы тагышат. Бул кийинки бул топчунун бир түрүнө кирет. Бул талас аймагында кездешет. Анан бул мындай топчу казактарда дагы бар. Балким ошол экөө бири-биринен мындай бири-биринен алынган кооздук болуп эсептелиши мүмкүн. Кийинки бул ушул сөлкөбай деп коет. Мунун да түрлөрү бар. Ар кандай. Ортосунан бул мисалы үчүн кош үй атпайбы? Мындай кош бой жасагандары бар. Анан ушул сөлкөбайдыкы биздики эч эмесин бузган эмеспиз, илгерки боюнча да. Анан бул энеден кызга өтүп, келинине өтүп сакталып келген. Бүгүнкү күндө заман талабына ылайык көпчүлүк адамдар илгерки буюмдарды колдонууну модага айлантып жатышат. Бул нерсени этно-стиль деп атап, канчалаган жылдар мурун колдонулган кийим же буюм тайымдарды жогору баалап калышты. Алардын ичинен мындай кооздуктардын дагы баасы кымбат жана табууга кыйын. Канчалаган кыйын күндү көрсө дагы келечек муунга таберик катары калсын деп сарымайдай сактап, сандыктын түбүнө бапестеп катып бизге чейин жеткен мындай кооздуктар сиздин дагы үйдө болушу мүмкүн. Аларды сиз дагы өз урпагыңызга калтыруу үчүн көздөн карегиндей сактаңыз жана өзүңүздөн кийинки муунга өткөрүп бериңиз. Элнура Калыкова, Эрлан Баястанов, НТС.